Кутман күнүңүздөр менен урматтуу күл сүйүүчүлөр. Бүгүн мына лимондорумду кыркып, форма бергенче обрезка кылып, черенковать этип көйтүү алдындамын. Бул мейер деген сорт бир жагынан гүлдөй берет, бир жагынан ушундай мөмө түйө берет. Мынакей астынан дагы бир канча могул капталдарына мөмө түйүүдө. Анан буну мен буга чейин дагы 1-2 шагын кыркып, олорду черенковать эткем, о жерден кырккам. Анан мына жаңы бутактар чыгып атат, көрүп атасыздарбы? Мынакей. Мол бутагында кырккам, мынакей. Бир канча жаңы бутактары чыгууда капталдарынан. Ошондуктан сиздерде дагы эгер жазы менен ушундай болуп өсүп өнүп, жалбырактарын төккөн болсо, сиздер дагы азыр биз менен биргеликте ушул жумуштарды жасасаңыздар болот. Мына бул көз алдыңыздарда көргөзүп турам, мен могу жерин кырккам, мына капталдарынан бул жактарынан чыгууда. Ал эми могу жакта эчтекеси жок турат. Башында бул жерде бир короосу түйүптүр, бирок ага карабай мен кыркам. Мынакей. Мындай кылып. Эми мына жерлерден дагы бутактар чыгат. Мына жерлерде дагы түйүп турат, көрдүңүздөрбү? Мунун дагы мына баш тарабынан кыркып чочутуп коюп, мына жагынан ойгонот. Буларды кыркам. Бул жер кыркылган башта. Анан моду лимон кармап турат. Буну кыркайын десем, пока кырка албайт экем аны. Бул жагындагы башына чочутуп коем, мындай кыркып. Бул жакта дагы лимон түйүп баштаптыр. Бул жактарын дагы учучун кыркып чочутуп коебуз. Ал эми бул жагында дагы бутак бар экен. Мынакей. Мындай кылып алабыз. Буларды кайра черенковать этип алсак болот, могу кырккандарыбыздычы. Ай, лимон жыттанып кетти. Могу жакта деле урук гүлдөйм деп атат, поро түйөм деп. Бирок могу жагыда эчтеке жок. Ушул жерлерди ойготуш үчүн биз могу бутакты бул жерден кыркып алабыз. Мынакей. Муну дагы могу жакта гүлүп турса дагы кыркам. Себеби могу жактарда уктуп аткан почкалар ойгонсун. Мол дагы гүлдөп турат. Бул гүлүнө карабай эле мен дагы кыркалам. Ай, жытаңкып, сонун жытаңып атат лимон. Мен калган жагы, о жагы түйө берсин. Лимондун ухоту кандай болот деп сурайсыздар. Лимон кышкысы суугураак, плюс 7-10 градуска чейинки температурада кармалса болот. Андан ысыкта жалбырактарын төгүп кыйналат. Лимон кышкысын бир аз зимний покой болуп, салкыныраак эле жерде кармалганы жакшы да. Андан сырткары лимондун өзүнүн топурагы болот, кислый, цитрусовых деген топурактар болот. Ошондойлордон колдонсоңуздар болот. Астыңкы бутактарын деле алып азайтып салайын мен. Арасынан мындай кычыктарынан чыккандарды алып салайлы. Анан топурак кургап баратканына карап суу карабыз. Анча-мынча зыянкечтерине башка гүлдөргө дары чачкан деле, булнукун деле ошол сыяктуу эле чачып жүрөбүз. Мына бутакты деле алгым келип атат, бирок мына лимон жалко болуп атат. Кала берсем бул 1-2 эчтеке болбойт. Мына буга чейин мына бутакта кырккам, ойготуп, мына жаңы почка ойгонуптур. Көрдүңүздөрбү? Ушундай кылып сиздер дагы лимондорго форма берип, азыр ушул убакта гүлдөр эле эмес, лимонго да ушундай форма берсеңиздер болот. Жазга чейин кайра мындай болуп жаңылап, шактап, көбөйүп, жаш бутактары чыгып, жазга кайра гүлдөп, мөмө берет бизге. Бул деген ушундай сорт, бир жагынан гүлдөп, бир жагынан мөмө бере берет да. Мына бул жакта мөмө берип атат, а бул жакта гүлдөп атат. Ушундай жакшы сорт бул. Анан эми уруктан өстүргөн лимондорум бар деп айтышат кээ бирөөлөр. Уруктан өстүргөндө өсө берет, бат өсөт уруктан. Мен да убагында өстүргөм, бирок аны батыба кылыш үчүн алышат да. Менен орустар алып кетишкен. Ушундай мөмө алган, ушундай черенокторду алат дагы, мөмө байлаган жакшы сортто. Анан ошондой уруктан чыккан бутактарга кыйыштырат. Ошондо гана ошонун мөмө берет. Уруктан чыккан өзү мөмө байлабайт. Ушундай мөмө байлачу сортторду үстүнө мындай жерине кыйыштырып койсо, ошол бутак гана мындай главный стволду кыркат дагы ушул жерге кыйыштырат жанагы мөмө берүүчү бутакты. Ал эми мына черенок болсо, биз мына мөмө байлаган детке алдык. Бул мөмө берет. Буну кыйыштырбаса да мөмө берет. Бул себеби
мөмө байлаган дарактын лимондун бутактары болгондуктан булар башында гүлдөй берет мындай болчу, бирок гүлдөрүн үзүп жүрөсүздөр. Себеби азыр кичинекей убагында булар мөмө мынтип бышырганга күчү жетпейт. Убак сааты келип чоңоюп, баягы өзөктөр жооноруп 1 жаш, 1,5 жаш болот чоңоюп. Мөмөнү бышыра турган күчкө толгондон кийин гана анан мөмө байласа жөн койсоңуздар болот да. Ага чейин гүлдөй берет. Гүлүнүн жыты өтө сонун, жалбырактарынын жыты өтө сонун. Азыр мына кырккандан кийин аябай сонун жыт берип турат. Кышында ушул салкыныраак бөлмөдө кармайсыздар. Өтө ысык бөлмөнү сүйбөйт. Жайында болсо таза абага чыгарасыздар. Ушундай эле чоң идиштерге отургузуп, сырттарга чыгарып койсоңуздар болот. Анан удобрение жанагындай эле мен ар бир гүлдүн ичинде могу осмокоттор жүрөт. Осмокот салып отургузам. Топурак болсо мен дайыма эле өзүм даярдаган эле топурагым. Сиздер болсо атайын цитрустарга деген топурактан колдонсоңуздар болот. Мен мунун составына жашыл торфтон көбүрөөк кошком. Жашыл торф кислый болот. Анан анда-санда ушул лимон өзүн баягында мууда бышкандарын алганбыз. Ошолорду чайга кошуп ичкенден кийин калган лимондун сыртын сууга бир кайнак суудан куюп туруп, жылы муздагандан кийин анан өзүнүн идиштерине сугарып жүрсөңүздөр, кислый сууну жактырат. Анда-санда ошол лимондун өзүнүн сыртыны калгандарына кайнак суудан куюп, жылуулап, ошол суудан куюп берип жүрсөңүздөр болот. Анан клеш балакырылгага каршы дары чачып жүрсөңүздөр болот. Лимонду кандай черенковать этебиз? Лимон деле башка фикус, башка гүлдөр сыяктуу эле ашыкча жалбырактарын алабыз дагы жанагы жасалган эле торф берилет кошулган топурагыбызга черенковать эте алабыз. Косой срез кыркабыз дагы астык жалбырактарын алып, мындай эле сырткон сууга салып, анан мондай эле перлит, кокосовый брикет, торф кошулган даяр топурак, мондай эле стакандарга черенковать этип, мондай тепличка кылабыз. Анан ушул тамыр алып чыгат. Мондай эле стеллаждын астыларына жарык 12-14 сааттык жарыкка контейнерге салып коебуз. 15-20 күндө тамыр алып калат. Өткөндө тамыр алгандары сатылып кетти. Азыр эми кайра черенковать этип коебуз форма бергенче. Ушундай кыздар, цитрус өстүргүсү келгендерге жакшы сорттон алып өстүрсөңүздөр, кышкысын ушундай кылып сиздерди кубандырат. Мына лимондорубуз дагы буюрса жаңы жылга чейин бышып калгыдай, өңүнө чыгып калды. Дагы да тура берсин. Анан бышканда үзүп алабыз. Баарыңыздарга гүл өстүрүүдө ийгилик каалайбыз. Дайым өзүңүздөргө жакшы маанай тартуулаган жумуш менен алек болуңуздар, ден соолукта болуңуздар.